Россияга кете албаган өзбектер Кыргызстанга иш издеп агылып келүүдө. Өзбекстандын эмгек мигранттары, анын ичинде Фергана өрөөнүндөгү калк жыш жайгашкан аймактарында жашагандар коңшу Кыргызстанга күн сайын жумуш издеп келип жатышат. Бул тууралуу маалымат булактары жазып чыкты. Өзбек мигранттары Кыргызстандын Ош облусунун Кара Суу районундагы Достук чек ара бекетине таң эрте чогулушат. Дал ушул жерде мигранттар кыска мөөнөткө мыйзамсыз жумушка, башкача айтканда жалданма жумушка кабыл алынат. Алардын көпчүлүгү пандемияга байланыштуу саякаттоо чектөөлөрүнө жана билеттердин кымбаттыгына байланыштуу Россияга бара албай калгандар. Күн сайын миңдеген өзбек жарандар күнүмдүк иш үчүн чек арадан өтүп келишүүдө. Ошол эле учурда Кыргызстандагы жумушсуздук кризисин баштан кечирүүдө. Ал пандемия учурунда күч алган. Жергиликтүү тургундардын айтымында өзбектер кыргыздарга караганда азыраак акчага макул болуп иштей беришет. Алар көбүнчө кара жумуштарга, аялдар болсо ашкана, тейлөө тармагында иштешет. Булак Лайк Кейджи. Парламентте жоолук салынган окуучу кыздардын маселеси айтылды. Жоолукчан кыздардын жалпы мектептен билим алуу маселеси жогорку кеңеште көтөрүлдү. 28 апрелде парламенттин жалпы жыйынында депутат Айбек Осмонов Ош облусунун Кара Суу районунда көйгөй жаралганын айтып, тийиштүү мекемелердин бул боюнча маалыматын угууну сунуш кылды. Кара Суу районунда мектептерге жоолукчан окуучу кыздарыбызды киргизбей жатышат. Жерлерде ушундай көбөйүп жатат. Ошого билим берүү жана ички иштер министрликтерин чакырып, эмне үчүн киргизбей жатканын сурабайлыбы? Бул коомубузда абдан көйгөйлүү маселе болуп баратат, деди. Парламент төрагасы депутаттар сунуш кылган маселелердин баары тийиштүү комитет аркылуу каралгандан кийин жалпы жыйындын күн тартибине киргизилерин айтты. Кыргызстанда ар бир мектептин уставына ылайык бирдиктүү форма кийүү талабы бар. 27 апрелде интернетте Кара Суудагы мектептердин бирине жоолук салынган окуучу кыздар окууга жоолугун чечип кирип жатканы тууралуу видео тараган. Булак Азаттык. Бир кадамда артка чегинбеш керек. Текебаев чек ара чырыжына Кемпирабад боюнча билдирүү жасады. Бишкекте Ата Мекен партиясынын саясий кеңеши чогулуп өлкөдөгү акыркы күндөрү актуалдуу болуп жаткан чек ара маселесин талкуулап жатат. Жыйындын ачылышында партиянын лидери саясатчы Өмүрбек Текебаев сөз сүйлөдү. Ал чек ара маселесин чечүүдө коңшу өлкөлөрдүн бир топ жылдык стратегиялык пландары бар экенин айтты. Кыргызстан коңшу өлкөлөр менен чек ара маселесин чечүүдө бир кадамда артка чегинбеши керек. Коңшу өлкөлөрдүн Кыргызстан менен чек арага байланыштуу 30-50 жылдык стратегиялык пландары, алдын ала даярдалган протоколдору бар. Алар биздин мамлекет башчылары тез өзгөрүп турарын билишет. Улам бирөө келген сайын жаңы келишимге кол койдурууга ашыгышат, деди. Текебаев ошондой эле акыркы күндөрү талашка түшкөн Кемпирабад суу сактагычынын Өзбекстанга берилиши тууралуу маселени талдап, бул жердин стратегиялык маанисине токтолду. Суунун запасы барган сайын азайып жатат. Суунун алдындагы жерди берип койдук деген болбойт. Эртең суу жок калганда бошогон жерге жол салып Кыргызстандын ири шаарларын бириктирсе болот. Суу сактагычтын алдындагы жерди берип койсок, эртең тоонун үстү менен басып калабызбы, деди Текебаев. Булак Чындык медиа.